Assalamu алейкум, зоб тууралуу сүйлөп бермекчимин. Биздин калкан сымал безибиз бөлүп чыгарган эң негизги гормон бул тироксин. Ал организмдеги зат алмашууну жана ошондой эле энергия алмашууну жөнгө салып турат. Калкан сымал безиндеги оорулардын калыптануусунда дагы мунун орду өтө чоң. Эгер ал ашыкча бөлүнүп чыкчу болсо гипертиреоз дейбиз, аз бөлүнүп чыкчу болсо гипотиреоз деп айтабыз. Бүгүн мына ушул гипотиреоз тууралуу бир аз сүйлөп бергенге аракет кылмакчымын. Демек, гормон көп бөлүнүп чыкканы дагы көйгөй, жетишсиз бөлүнүп чыкканы дагы көйгөй. Эки учурда эки түрдүү симптомдор пайда болот. Мисалы, гипотиреоз болсоңуз уйкучу болуп каласыз, чачыңыз көп түшөт, жана ошондой эле ич катуудан кыйналасыз, жүзүңүз дагы ишигенсип калат, салмак дагы көбөйгөнсүн. Мына ушул белгилер гипотиреозду билдирет. Ал болсо ушул гормондун жетишсиз бөлүнүп чыгышынын негизинде организмдин алсыз иштеп калгандан деп бааласак болот. Бул учурда эндокринолог врач сизге тироксин деген гормонду сырттан алып ичүүгө буйрат. Муну таблетка түрүндө эутрекс же болбосо элтрексин деген таблеткалар бар. Экөөсү бир эле нерсе, ушул тироксиндин синтетикалык формасы. Ушул таблетка аркылуу биз өзүбүзгө жетпей аткан гормонду сырттан толуктап тура алабыз. Эми бул таблетканы качан ичүү керек? Эгерде анализде жана ошондой эле сиздеги жана айтып өткөндөй белгилер дагы кошо бааланса, бирдей болсо, ошондо гана бул таблетканы ичсеңиздер болот. Албетте өз алдыңызча эч убакта ичип баштабайсыз, дарыгердин сунушу менен гана. Ал дагы карап туруп, эгерде айталы эчкур дегенде гипотиреоздун 3 белгиси сизде байкалып жатса, жана ошондой эле ТТГ деген анализ дагы 10дон ашык болсо, же эчкур дегенде ТТГ азыраак болсо дагы, Т4 дагы аз чыга турган болсо, ушул таблетканы сизге сунуштаса болот. Анан бул өмүр бою иче бериш керек деген эмес. Убакыт өтүшү менен гормон толуктара жада калса, ашыкча дагы болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан бир жылда 2 жолу көзөмөлдөө болуп, анализдерди тапшырып туруу керек болот. Эми элтрексин таблеткасын кандай ичүү керек? Ушул боюнча дагы негизги көрсөтмөнү айтып өтөйүн. Бул таблетканы тамакка кошо иче турган болсок, же тамактан кийин иче турган болсок, анын эффектиси дээрлик жоголуп кетет. Ошондуктан муну ачкарын ичкен максатка ылайыктуу. Андыктан муну эртең менен ичесиздер. Өзүңүздөргө сунушталган дозаны тамактан 1 саат мурда ичишиңиздер керек болот. Анан эгерде ойгонгонуңуздарда тамактаныш керек болуп калса, бирок дары ичелик болсоңуздар, анда же таблетканы ичип эчкур дегенде 40-50 мүнөт күтүш керек, тамак жебей, же тамактанып ала берип, аз дегенде бир 3 саат өткөндөн кийин гана ушул таблетканы ичсеңиздер максатка ылайыктуу болот. Эгерде ушул көйгөйдөн жабыркап, жана туура жыйынтыкка жете албай жүрсөңүздөр, 0504 44 55 28 номер аркылуу мага байланышып кеңеш алсаңыздар болот.